Эл катары жашоо турмушумду оңдойм деген максатта Сокулук районунун жашоочусу Александр Бурейко 2008 жылы Москвага эжесинин жанына иштегени келиптир. Тилекке каршы Казан вокзалынан Кавказ улутундагы алдамчыларга жолугуп, чоң айлык акысын убада кылышса, Дагестанга иштегени барат. Айтымында ал жакта чоң айлык акы эмес, тескерисинче документтерин алып коюшуп, 6 жыл бою кыш заводунда бекер иштетишип, далай жолу ур-токмокко алышып, көп күн бою ачка калтырганын белгилейт. Вот с 2008 и ни копейки денег за это время, ни копейки денег не дали. Вообще даже ни копейки. Если кто услышит, увидит, даже не соглашайтесь на эту провокацию. Это обман, чистый обман. Они обманывают, издеваются над людьми. Издеваются хуже, чем над животными. Так что не верьте им никому. Они обманывают это все. Александр Бурейко буга чейин бир канча жолу качууга аракет кылыптыр, бирок ою ишке ашпаптыр. Тескерисинче аны кармап алышып, бир жума бою каттуу уруп жазалаганын айтат. Ушул жылдын январь айында өзү сыяктуу кулчулукка дуушар болушкан башка өлкөнүн 5 жарандары болуп, кыш заводунан качып чыгышкан. Алардын ден соолугу начар, абалы оор экендигине күбө болгон боорукер адамдар Москвадагы кыргыз элчилигине чейин келүүгө жардам беришиптир. Элчиликтин консулдук бөлүмү тиешелүү документтерди жасап, Кыргызстанга кетүүгө көмөк көрсөткөн. Geçe 20 февраль 2004 жылы Александр Бурейко Кыргыз Республикасынын жараны биздин Кыргыз Республикасынын элчилигинин консулдук бөлүмүнө жардам сурап кайрылды. Аны сураштырып, төмөнкү маалымат изилдеп чыктык. Биз аны тактап далилдегенден кийин аны тийиштүү документтерин жасап бердик. Жана билет чөнтөгүнө ичине акча берип Кыргызстанга көчө биздин юристибиз самолетко салып кетирди. Биз элчилик тарабынан Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигине нота жаздык. Ал нотада ошол тийиштүү органдарга Россиянын ошол маалыматты жеткирип, тийиштүү чараларды колдонгула деп нотаны биз жибердик. Чет өлкөгө акча табуу үчүн келишип, мындай кордуктарга туш болгон эмгек мигранттары бүгүнкү күндө жок эмес. Алардын оор кырдаалга туш болушуна укук коргоо органдары өздөрүнүн укуктарын жакшы билбегендиктен же эмгек мигранттарынын тиешелүү мыйзамдарга кайдыгер карагандыктан деп айтышат. Ошол алдамчылык болсо биздин жарандардын тарабынан укук билбегендиги. Аны ачык айкын айтса болот. Себеби биздин жарандар эмне үчүн кеч келет? Алар жумушка барып, айлык ала албай, ошо 1 ай бербей эмес, 3-4-5 ай иштеп жүрө беришет. Сөзүн алданып десек болот. Ошол эмгек берген уюмдун жетекчилеринин алдында. Андан бир нече убакыт өткөндөн кийин келет. Ал эми ошол эмгек берген уюмдан болсо, алар ошол Россиянын мыйзамынын так кээ бир эмгек уюмдары так аткарбайт. Кулчулукка кабылган Александр Бурейконун азыркы учурда ден соолугу аябай начар болгондуктан консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери аны Домодедово аэропортуна чейин жеткиришип, андан ары кетүүгө да көмөктөшүптүр. Сайрагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күн Сереп, Москва шаары.